Мугалим суусуз болбос кайнар булак, мугалим сулуу гана арча дарак, мугалим жарык нурун кенен чачкан, мугалим кылымдарга өчпөс чырак. Мугалим мөмөлүү дарак, жаш муунга билим кенин түптөгөн, мугалим ата-энеден бата алып, ар бир жанды келечекке үндөгөн. Саламатсыздарбы? Кыргыз Өзбек университетинин табигый педагогикалык факультетинин табигый илимдер окутуунун усулу кафедрасынын окутуучусу Калмурзаева Рахиля Шадыбековна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү күндө өлкөбүздө, дүйнө жүзүндө болуп жаткан убактылуу кырдаалга байланыштуу биз сабагыбызды материктердин жана океандардын физикалык географиясы предметин аралыктан өтмөкчүбүз. Бүгүнкү онлайн видео сабактын темасы Түндүк Америка. Сабактын максаттары, күтүлүүчү натыйжалар. Когнитивдик максат. Биринчи, Түндүк Америка материгинин географиялык абалы, жайгашуусу, алган орду, четки точкалары, курчап турган океан жана анын деңиздери жөнүндө түшүнүктөрдү берип, мисалдарды келтире алат. Экинчи, материктин рельефи, анда жайгашкан тоо кыркалар, түздүктөр, ойдуңдар жөнүндө түшүндүрө алат. Социо-маданий максат. Биринчи, окуучуларды илимилүүлүккө багыттай алат. Далилдүү сүйлөй билүү үчүн картаны колдоно алат. Окуучуларды ойлоо сезимин өстүрө алат, өз жоопкерчилигин сезе алат жана өз алдынча иштей алат. Биз бүгүнкү интерактивдүү сабагыбызды төмөнгү 5 этап менен өтөбүз. Биринчи, шыктандыруу. Экинчи, күтүлүүчү натыйжаларды жарыялоо. Үчүнчү, тема тууралуу керектүү маалыматтарды берүү. Төртүнчү, интерактивдүү көнүгүүлөр. Бешинчи, рефлексия же жыйынтыктарды жалпылоо. Анда эмесе, урматтуу студенттер, биз бүгүнкү теманы баштаардан алдын төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Бул жерден эмнени көрүп турасыңар? Эмнени сезип турасыңар? Эмнени угуп турасыңар? Кана балдар, бул жерден эмнени көрүп турасыңар? Түндүк Америка материгин көрүп турам. Эң чоң Гренландия аралын көрүп турам. Айланасын океан суулары курчап турганын көрүп турам. Түздүктөр, орто бийик тоолор бар экенин көрүп турам. Материктин түндүк чыгышы булуң буйткалуу экенин көрүп турам. Материктин четки точкаларын көрүп турам. Азаматсыңар. Бул жерден эмнени сезип турасыңар? Аянты боюнча 3-чү орунда экенин сезип турам. Эң чоң мамлекет Канада экенин сезип турам. Мен АКШ мамлекети бар экенин сезип турам. Материктин аты италиялык саякатчы Америго Веспуччинин атынан берилгенин сезип турам. Азаматсыңар кыздар. Бул жерден эмнени угуп турасыңар? Мен бул сүрөттө океандын үнүн угуп турам. Мен жамгырдын үнүн угуп турам. Мен бул сүрөттө канаттуулардын сайраганын угуп турам. Азаматсыңар. Мына балдар, биз кайсы материк жөнүндө сөз кылдык? Түндүк Америка. Бүгүнкү темабыз Түндүк Америка. Урматтуу студенттер, анда биз биринчи
Түндүк Америка материгинин географиялык абалы, алган орду, жайгашуусу, материктин четки точкалары жана океандары, аларды курчаган деңиздер жөнүндө түшүнүк аласыңар. Түндүк Америка материги батыш жарым шардагы материк. Аянты 20,36 миллион километр квадрат. Аралдары менен кошулганда 24 миллион километр квадрат. Материк түндүктөн түштүккө 7150 километрге созулат. Батыштан чыгышка 5150 километрге созулат. Ал эми материктин жалпы жээк линиясынын узундугу 75600 километр. Түндүк Америка материгини курчаган океандар жана анын деңиздери. Түндүгүнөн Түндүк Муз океаны, Бофорт, Баффин деңиздери жана Гудзон булуңу. Түштүк жеги Панама мойногу аркылуу өтөт. Ал эми батышынан Тынч океандын деңиздери, Беринг деңизи, Аляска жана Калифорния булуңдары. Ал эми чыгышынан Атлантик океаны, Кариб деңизи, Мексика жана Ыйык Лаврентий булуңдары менен чулганып турат. Материктин четки точкалары. Түндүк чекити Мерчисон, түштүк чекити Мариато, батыш чекити Уэлл Спрингс, ал эми чыгыш чекити Сент Чарльз тумшуктары. Канаданын жана түштүк Алясканын жээктери фьордтор менен терең тилмеленген. Кана балдар, фьорд деген эмне? Фьорд куш, терең деңиз булуңу, жээктери тик жана аскалуу, узундугу 200 километр, тереңдиги 1000 метрге чейин жетет. Түндүк Америка материгинин батыш жээги начар тилмеленген, тоолуу. Материк түштүгүнүн Панама каналы аркылуу бөлүнүп турат, ал эми Евразиядан Беринг кысыгы аркылуу бөлүнүп турат. Материктин эң ири жарым аралдары. Түндүгүндө Бутья, Свердруп жарым аралдары. Түштүгүндө Флорида, Калифорния жана Юкатан жарым аралдары. Батышында Сьюарт, Аляска жарым аралдары. Ал эми материктин чыгышында эң ири жарым арал Лабрадор жарым аралы. Материктин эң ири аралдары: Гренландия, Канадалык Арктика архипелагы, Вест-Индия, Оливуд аралдары, Александр архипелагы, Бермуд аралдары жана Сен-Пьер Микелон аралдары жайгашкан. Анда экинчи Түндүк Америка материгинин рельефи, тоолору, түздүктөрү, ойдуңдары жөнүндө түшүнүк аласыңар. Түндүк Американын жеринин бети ар түрдүү. Рельефи чыгыштан батышты карай өзгөрөт. Материктин батышында Тынч океанынын жээгин бойлото түндүктөн түштүккө карай созулган Кордилера тоо системасы жайгашкан. Чыгышында кенен түздүктөр, плато, орто бийик тоолор ээлейт. Түндүк Американын рельефи 2 зонага бөлүнөт. Биринчи батыш зона, экинчи чыгыш зона. Батыш зона 2 литосфералык плиталардын кесилишиндеги кыймылдуу бүктөлүүчү жерлер. Же болбосо тагыраак айтканда геосинклиналдуу аймактар. Аларга Кордилер, аскалуу тоолор, жээк кырка тоолору, Сьерра Невада, чоң бассейн, Аляска кырка тоолору кирет. Ал эми чыгыш зона өзү экиге бөлүнөт: платформа жана байыркы бүктөлүүлөр. Платформа бул туруктуу участоктор. Алар улуу түздүктөр, борбордук түздүктөр, Мексика, Атлантика жана Миссисипи ойдуңдары. Ал эми байыркы бүктөлүүлөр бул Апалач тоолору. Эми балдар, биз Түндүк Америка материгиндеги эң узун тоо системасы Кордилера тоолору жөнүндө сөз кылабыз. Кордилера тоолору. Кордилера испанча тизмек деген сөздү түшүндүрөт. Жер шарындагы эң узун тоо системасы. Түндүк жана түштүк Американын батыш четтерин бойлото
узатасынан созулуп жатат. Жалпы узундугу 18.000 километрден ашык. Түндүк Америкада узундугу 9.000 километр, туурасы 1600 километрге чейин. Ал эми Түштүк Америкада туурасы 900 километрге чейин созулат. Бийиктиги боюнча Гималайдан жана Борбордук Азиядагы тоо системаларынан кийин турат. Эң бийик чокулары Түндүк Америкада МакКинли, анын бийиктиги 6193 метр. Ал эми Түштүк Америкада Аконкагуа, анын бийиктиги 6960 метр. Кордилеранын бүт системасы экиге бөлүнөт. Түндүк Америка кордилерасы жана Түштүк Америка кордилерасы же Анды тоолору. Андан кийин Түндүк Америка материгиндеги улуу түздүктөр жана Мексика бою ойдуңу көрсөтүлөт. Андан эсе балдар, Түндүк Американын өзгөчөлүктөрүн төмөнкү видеодон көрө аласыңар. Түндүк Америка материгинин жаратылыш өзгөчөлүктөрү: деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 720 метр. Эң бийик чокусу Денали, бийиктиги 6190 метр. Эң бийик вулканы Арисаба, бийиктиги 5610 метр. Деңиз деңгээлинен эң төмөнкү бийиктиги -86 метр. Өлүк өрөөнү. Эң чоң аралы Гренландия. Абсолюттук максимум температура 56,7 градус Цельсий. Өлүк өрөөнү. Абсолюттук минимум температура -64 градус Цельсий. Аляска. Жылдык жаан-чачындын эң көп саны 6000 мм. Канада. Жылдык жаан-чачындын эң аз 100 мм чейин. Кордилердин ички зоналары. Эң чоң өрөөнү Чоң каньон. Узундугу 450 км, тереңдиги 2 км. Эң чоң үңкүрү Мамонт үңкүрү. Узундугу 580 км. Токой аянттары боюнча Канада дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Аянты 244,6 миллион гектар. Ал эми аянты боюнча эң чоң мамлекет Канада. Эң кичине мамлекети Сальвадор. Эң чоң шаары Мехико. Калкынын саны 20 миллион киши. Эң таза шаары Калгари. Урматтуу студенттер, жогоруда айтылган Түндүк Америка материгинин бардык бөлүктөрү боюнча айтып өттүк. Бул сабакты жыйынтыктоо максатында биз фишбоун усулун колдонобуз. Балыктын скелети деп аталат. Бул жерде позиция. Окуучу бүгүнкү тема боюнча өзүнүн позициясын же ой пикирин билдирет. Себептери: окуучу өзү айткан ой пикирдин себептерин аныктайт, далилдейт. Далилдер ой пикирин далилдөө үчүн картаны пайдаланышат. Акырында окуучу өзү айткан, далилдеген, картадан көрсөткөн нерселерден тыянак жыйынтык чыгарат. Андан эсе балдар, бүгүнкү сабагыбыз боюнча тапшырма берүү интерактивдүү ыкма менен. Биринчи, контур картага Түндүк Америка материгинин географиялык абалын жана материктеги рельефтин ийри формаларын түшүрүү. Экинчи, материктеги платформалуу аймактарды картадан көрсөтүү. Үчүнчү, байыркы муз каптоо материктин кайсы бөлүгүндө көп болгон жана алар рельефке кандай таасир этет. Төртүнчү, Түндүк Америка материги менен Евразиянын окшоштуктары жана айырмачылыктарын салыштыруу. Кийинки ролдук оюндар. Андан кийин тема боюнча
талкуу жүргүзөсүңөр. Сабактын башында айтылган интерактивдүү методдун 5 этабын толугу менен аткардык. Бүгүнкү сабакта колдонулган адабияттар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта тургула.